Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүдө Жогорку Кеңештин депутаттары жума ичинде көтөргөн олуттуу маселелерге токтолобуз. Алды менен парламент берүүсүнүн негизги темаларын кыскача баяндайбыз. Төрага Нурланбек Шакиев Россия Федерациясында өткөн парламенттер аралык ассамблеянын кеңешинин отурумуна катышты. Кышка камылга кара алтындын кору жетиштүүбү? Келерки жылы пенсия дагы 7%га жогорулайт. Санитардык талаптарды бузгандарга 100 000 сомго чейин айыппул салуу пландалууда. Өткөн аптанын ишемби, жекшемби күндөрү Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Аксы районунда иш сапары менен болду. Иш сапары учурунда Аксы районунун аймагында курулуп жаткан жолдордон кабар алып, бир катар социалдык багыттагы курулуштарды көрүп, жаңыдан курулуп жаткан бала бакчалардын жана көпүрөлөрдүн ачылышына катышты. Жергиликтүү эл менен жолугушуп, суроо талаптарын угуп, өлкөнүн өнүгүү жолундагы жетишкендиктери туурасында айтып берди. Адегендели төрага Гербен 3 коргон ГЭС автожолунун курулушунан кабар алды. Ал сагатталган жолдун жалпы узундугу 72 чакырымды түзүп, өткөн жылы анын 5,1 чакырымына асфальт төшөлгөн. Быйыл дагы 5 чакырымына асфальт төшөө иштери жүрүп жаткан. Бул 2 жылда 10 километр аз. Маселе коюп атабыз. Эмдиги жылы дароо эле 15 чакырым жасайлы депчи. Эмдиги жылы 15 чакырымды жасасак, анан кийинки жылы толук бүткөрөбүз. Келбенге чейин. Төрага Нурланбек Шакиев жергиликтүү эл менен да жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди. Таза суу маселеси аябай начар. Могу жылда 2 арабтар келип бизге куруп кетишти. Бирок баягы неме менен эмес да. Проект менен жакшы бүтпөгөн. Сапаты жок. Азыр биз каналдан прямо суу ичебиз. Мамлекеттин эсебиненби же бир донорлорду табасызбы, бирок буну тез арада баштайбыз. Жаз алды менен баштап, бир жарым 2 жылдын ичинде бул маселени толук таза суу менен чечебиз Кызылжарды. Ошону менен бирге эле дарыгерлердин жетишсиздиги, айыл чарба продукцияларын сатып өткөрүүдөгү кыйынчылыктар, сугат сууларынын тартыштыгы өңдүү суроолор берилип, аларды чечүү аракеттери айтылды. Гербен шаарына кирип бараткан жолдо төрөгө баштаган расмий адамдар жолоочулар токтоп өтүүгө ыңгайлаштырылган дарбазанын курулушун да көрүп өтүштү. Андан соң төрөгө Барпы каналынын ачылышына катышты. Бул канал 200 гектардан ашуун айдоо аянтын суу менен камсыз кылат. Жалпы сметалык маасы 15 миллион 385 миллион тонн, бунун 7 миллион өнүктүрүү фондунан ажыратып берген, 3 миллиону райондук өнүктүрүү фонду. Ушуну бүтүрүп бериңиз деп бир 5-6 киши барып, ушу Барпы боюнча мага айтышты. Аксылыктар ондогон жылдар зарыгып күтүп келген Ак терек каналынын курулушу да ушул жерде айтылды. Төрага аталган канал эмдиги жылы бүткөрүлөрүн билдирди. Гербен шаарында ушуга чейин саркынды сууларды тазалоочу жайы болгон эмес. Натыйжада төраганын кийлигишүүсү менен Жифпром участкасынан 1 гектардан ашуун жер бөлүнүп, республикалык бюджеттен 200 миллион сом каралган. Курулуштун ийгиликтүү ишке ашып кетүүсүн тилек кылып, төрага 100 жылдар мындан кийин да гүлдөп өскөн кала болсун деп мезгил кутучасын салды. Абдыкадыр Дүйшөбаев атындагы Борбордук стадион 1995 жылы салынган. Андан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй, жараксыз абалга келген. Натыйжада республикалык бюджеттен 200 миллион сом каражат каралып, 2200 орунду заманбап стадиондун курулуш иштери башталган. Мындан тышкары төрага стадиондун жанында салынып жаткан дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо спорттук комплексинин курулушунан да кабар алды. Бардыгы Аксы району боюнча 42 объект болот. Анын 20сы эле мектеп, быйыл 10 мектеп бүтөт, Аксы районунан 10 долбоор жасалып атат. Андан тышкары 2 ден соолук борбору, анан 2 спорт залы болмолот. Быйылкы жылкы Аксы районуна 285 миллион сом каралды. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев андан соң Жергетал айылындагы 100 орунду бала бакчанын ачылышына катышты. Шайлоолордун жүрүшүндө төрагадан айылдыктардын бирден бир суранычы бала бакча болгон экен. Ошентип бала бакчанын курулушу 2022 жылы башталган. Ага Астанабил кайрымдуулук фонду каржылык жардам көрсөтүп, Нурланбек Шакиев өзүнүн резервдик фондунан да акча бөлгөн. Каражыгач Сары Челек унаа жолун заман талабына ылайык оңдоонун мааниси чоң. Былтыр президент алып келди. Камчек Муршашевден алып келип көрүп, анын жолду президент өзүнүн фондунан 99 миллион сом бөлүп берген. Ушу жолду оңдотуш боюнча. Анан бул жол өзү быйыл толук бүтүш керек эле. Бул жамгыр такыр иштетпей койду.
Ушул эле жерде мектеп маселеси да көтөрүлдү. Аркыттын мектеби эски мектеп таш дуал менен урулган илгертен бери турат ушул. Акыркы 2 жылда 5 мектепти ачтык. 5 мектеп курдук. Азыр 5 мектеп курулуп атат. Дагы 5 мектептин долбоору жасалып атат. Бала бакчалардын долбоорлору жасалып атат. Эми ирети менен жылып атабыз да. Буйруса бул жерге да келебиз Кудай кааласа. Буну да бүтүрөбүз. Кезарттын көпүрөсүн жазгы сел алып кеткен жергиликтүү тургундарга кооптуу жагдай жаралган. Натыйжада төрага аталган ишти өз көзөмөлүнө алып, кыска убакыт аралыгында бюджеттен бөлүнгөн 32 миллион сом каражатка 18 метрлик жаңы көпүрө салынды. Жол болсун. Айталам. Жакшылыктар берсин Кудайым. Төрага андан соң жаңы жол айылына салынган бала бакчанын ачылышына катышты. Алсак аталган бала бакчанын курулушу көп убакыттан бери бүткөрүлбөй келген. Натыйжада Каса 1000 долбоор аркылуу курулуш иштери уланып, 100 орундуу бала бакча ишке берилүүдө. 6-7, 10 баласын төрөгөн энелерге бир жолу берилүүчү айтылып жаткан миллион сомдук чөлөк пул шарты катаал тоолуу аймактардан тартып бериле баштайт. Баштап атабыз тоолуу аймактардан, анан улам элейил деп атабыз. Азыр биринчи ошо 1800 метр бийиктиктегилерге төлөп баштайбыз. Анан кийин дароо 1500гө түшөбүз. Келип эң акыркысы 1100 менен бүтөт. Ошондо мына ушул айылдардын баардыгын камтыйт. Ал эми кечээ жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарына иш сапары менен барды. Анда төрага көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин отурумуна жана 57-чи пленардык жыйынына катышты. Жыйында көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн алакаларын арттырууга байланышкан чечимдерди ишке ашыруу тууралуу сөз болуп, анын ичинен парламенттер аралык кызматташтыкка тиешелүү маселелер талкууланды. Муну менен катар улуу жеңиш майрамын белгилөөгө арналган иш пландар боюнча сунуш пикирлер айтылды. Келерки жылы пенсия дагы 7%га көтөрүлөрү пландалууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин отурумунда социалдык фонддун ушул жана келерки жылга пландык мезгилине бюджети жөнүндө мыйзам долбоорун кароо учурунда белгилүү болду. Аталган фонддун 2025 жылга бюджети 117 миллиард сом деп бекитилүүдө. Талкууда депутаттар фонддун тартыштыгы жана профицитин такташты. Социалдык фонддун 2024 жылга такталган бюджети 110 миллиард сомдон ашык суммада белгиленген. 2025 жылга 110 миллиард сомдон ашык суммада каралууда. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 72 миллиард сом суммасында болжолдонууда. 2025 жылга социалдык фонддун бюджети кирешелер боюнча 117 миллиард 467 миллион сом суммасында же 2024 жылга такталган бюджеттен 6 миллиард 603 миллион сомго көбүрөөк түзүлдү. Кыргызстанда учурда 32 000 баатыр эне бар. Депутат Камила Талиева баатыр энелердин пенсиясына үстөк акынын 1000 сомдон 5000 сомго көтөрүү керектигин айтып, парламенттин тиешелүү токтому аткарылбай жатканын эске салды. Баатыр энелер аз эле деп токтом кабыл алып өкмөткө жөнөткөнбүз да, аткарылбай атат. Ушул боюнча эмне үчүн биздин токтом аткарылбай атат? Биз 24-түн бюджетине дагы мен сунуш кылып бергенмин. Токтом кабыл алганбыз. Баатыр энелер күтүп атат. Депутат бүгүнкү күндө өмүр бою бюджеттик чөйрөдө иштеген жарандар менен бир күн да иштебеген жарандардын пенсияларынын ортосундагы айырмасына кылдат көңүл бурууга чакырды. Өмүр бою 40 жылдап, 50 жылдап ушул медицина тармагында, эл агартуу тармагында жалпы эле бюджеттен айлык алып жүргөн жарандарыбызды менен теңдешип калгандыгы кызыктай болуп калды. Ошондуктан ушундай теңсиздикти бир жакын арада айырма кылыш үчүн ошол өмүр бою иштеп, мамлекетке кызмат кылып, ден соолугунан ажыраган жарандарыбызга моралдык дагы, материалдык дагы колдоо жагынан бир пландаштырылган сиздерде программа барбы? Алардын камсыздандыруу бөлүктөрү аз, булардын основной пенсиясынын бөлүгү бул базалык бөлүгү болуп эсептелип калды да. Базалык бөлүгү жыл сайын көтөрүлбөйт, камсыздандыруу бөлүгү көтөрүлүп турат. Депутат минималдуу айлык акысы бар жарандардын канча сомдун тегерегинде пенсияларын сурады. Бактияр Алиев 2025 жылга пенсия 7%га жогорулай турганын кабарлады. Орточо өлчөмдө айлык 10.547 деп атасыздар да, сом алат деп. Эми ошондо бизде эң аз алган айлык эмеси, пенсиясы канча болуп атат? Бизде пенсияларыбызда
6900-гө чыгардык. Эми жакында келечекте дагы көтөрөйүн деген оюңуздар болсо керек. Инфляциянын өлчөмүнө биз индексация кылып турушубуз керек. Кийинки жылга биз пенсияны 7% көтөрүү бюджетке киргизип атабыз 25-жылдын бюджетине. Талкуудан соң социалдык фонддун ушул жана келерки жылдарга пландык мезгилине бюджети жөнүндө мыйзам долбоорлору биринчи окууда каралып колдоого ээ болду. Бүгүнкү күндө Италия Республикасында 5000ден ашык кыргызстандык жашап билим алууда. Алардын ичинде 550 студент болсо, тилекке каршы 11 жаран аталган өлкөнүн абак-жайларында кармалууда. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинде Кыргызстандын Италиядагы элчиси, элчиликтин 2020-23 жылдарга жана 2024 жылдын январь-ноябрь айларына карата аткарылган иштери тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Кыргызстан-Италия кызматташтыгы туурасында кененирээк кийинки материалда. Италияда Кыргызстандын элчилиги ачылган күндөн тарта бир катар алгылыктуу иштер жүрүп, эки өлкө ортосундагы приоритеттүү тармактарда төз байланыштар түзүлдү. 2021 жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 35,8 миллион доллар болсо, 2023 жылдын аягында 90,7 миллион долларды түзгөн. 3 жылдагы Кыргыз Республикасына Италиядан тикей инвестициялар боюнча маалыматтар алардын түшүү динамикасын төмөнгүчө чагдырат. Соңку жылдары аталган өлкө менен соода жүгүртүү өскөн, бирок анын көпчүлүгүн Италиянын экспорту түзөт. Ушундан улам Кыргызстанда бул өлкөгө экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга умтулууда. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү тарабынан экономикалык кызматташтыкты жакшыртуу тууралуу сунуштар айтылды. Италиянын дарыметти экономика жагынан өтө күчтүү. Менин билишимче сиз азыр бияка ишкерлерди алып келейин деп атасыңар. Ири компанияларды буюрса алып келесиңер. Ошол 100%-га ишке ашырылсын. Ишке ашырылса, Кыргыз Республикасынын экономикасына чоң кошула турган салымыбыз болот. Элчилик отчетунда Кыргызстандын негизги тармактарына инвестиция тартуу багытында иштер жүрүп жатканын кабарлады. Ал эми парламенттер аралык кызматташтыкты активдештирүүнүн алкагында 2021-2024 жылдары Италия Сенатынын депутаттары менен жолугушуулар уюштурулган. Ошол парламент аралык кызматташтыкты күчөтүү боюнча Талай Султанбекович сиз иш алып барсаңыз, себеби дегенде бизден Европадагы ошол мамлекеттерден парламентаризмде ошондой эле депутаттардын ишмердүүлүгү боюнча бизге чоң тажрыйба. Ошондой эле биздин коллегаларыбыз дагы биз ар дайым айтсаңыз болот, Кыргызстанда күтүп алганга жана тажрыйба алмашууга ар дайым даярбыз. Талкуу учурунда Италияда окуп эмгектенип жаткан 5000ге чукул кыргызстандыктын абалы тууралуу да сөз болду. Маалым болгондой, учурда аталган өлкөдө 11 кыргыз жараны абак-жайларында кармалууда. Соттолгон жарандарыбыз барбы? Бизде тилекке каршы бүгүнкү убагында 11 киши камакта отурат. 3 киши азыркы төргөө иштер болушат да. 11 киши отурабы? 11 киши. Бул баягы нарушение иммиграции деп Сириядан, Тунистен, ошол баягы Северный Африкадан алып келип атпайбы балдарды. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү элчиликтин маалыматын бир добуштан жактырды. Күз-кыш мезгилинде кыштан жылуу чыгуу үчүн Бишкек шаарынын жебине 750 000 тонна көмүр, анын ичинен таш көмүр кенинен 50 000 тонна, кыргыз көмүрдөн 520 000 тонна көмүр жеткирүү көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күнгө кара отунга болгон таңкыстык жаралбайбы? Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматын алышты. Кыш мезгили келди. Депутаттар чыкыроон чилде суугунда эл кыйналбасын деген максатта жооптуу министрликти чакырып көмүр боюнча маалымат алышты. Бишкек шаарынын Бишкек жылуулук борборуна 750 000 тонна көмүр, анын ичинен 520 000 тонна жергиликтүү көмүр менен камсыздоо тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө Бишкек жебине 158 000 тонна көмүр жеткирилген. 380 000 тоннасы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы, 220 000 тоннасын консорциум камсыздаган. Маалыматты уккан соң депутаттар өз сунуштарын беришти. Калктын басымдуу бөлүгү жаңы конуштарда отурукташканына байланыштуу. Ал жактагы тургундарды сапаттуу көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну табышташты. Теге тетсен алабыз. Жаңы конуштарда канча көмүр заготовка болду? Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы көмүр казуучу компания да, биринчиден. Экинчиден бизге жүктөлгөн биринчи
милдет. Бул болсо биздин ТЭЦке ушу 520 000 тонна камсыздоо боюнча аны болсо жумушту алып баратабыз. Таш көмүргө болгон суроо талап күчөгөндө баалар жогорулап кетери коомго белгилүү. Андыктан эл өкүлү баанын негизсиз өсүп кетүүсүнө жол бербөөнү билдирди. Көмүр 3000 сомдон сатылат деп айтылып кетип, айла жок 3000 сомдон сатканга туура келди, туурабы? Ошол мезгилде көмүрдүн касып алуу дагы кеткен каражат акталбай калды да, туурабы? Аны бекер берет деп ойлоп алган анткени бирөөлөр. Тиги жакка барсак эле бекер берет, анан келип 3000 сомдон сата беребиз деген да. Төраганын орун басары Нурбек Сыдыгалиев Жумгал районунун отун базаларында көмүр жок экенин сынгалды. 99% уже элди камсыз кылып коюп деп атасыздар. Каяктагы 99%? Азыр жаңы эле чалып атышат. Бир дагы ошол жана силер ачкан кампаларда көмүр жок дейт. Элдердин баары жооп берип коеюн, Нурбек Опсаңыз мен айтып коеюн аягачейин. Мына биринчи каерден көмүр чыкса, ошол жерди камсыз кылыш керек биринчи. Биринчи Жумгал районун камсыз кылыш керек болчу. Андан кийин нарын областын. Андан кийин анан бияка ташый бергиле. Анан кандай болот? Көмүр жок, мына кайра чалып атышат магачы азыр. Депутаттар көмүр кендерине баруучу жолдорду оңдоп, салмак габариттик көзөмөл жүргүзүү тартибин жөнгө салуу керектигин белгилешти. Ошо жолдорду карьерге же кийинкилер түздөп берип койсоңор жакшы болот эле. Ушу кышын менен карап, ошол максимальный ушу 30 тоннабы, 25 тоннабы коюп туруп эле, ушунун бир акча чегине коюп коюш керек да. Ошонун баардыгы өкмөткө түшсүн, өкмөткө акча көп түшөт, жолду өкмөт утуру бузулганды оңдоп туруш керек. Көмүр кендерин иштетүүгө инвесторлорду тартуу керек. Алар канчалаган ушул жерге акчаларын салып атышат, канча аракеттерин жасап атышат. Эми шарт түзүп берип койсок, сөзсүз түрдө инвесторго дагы ошо отурлай эле Кыргыз көмүр ишканасында дагы пайда болмок да. Жыйынтыгында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат эске алынды. Өлкөдө тамак аштан массалык уулангандар күч алды. 2023 жылы эле 5 жаран ушул тамак аштан уулануудан улам көз жумгандыгы айтылды. Мындан улам жогорку кеңештин депутаттары тарабынан атайын мыйзам долбоор иштелип чыкты. Аталган мыйзам долбоору боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн биз бүгүн студиябызга жогорку кеңештин депутаттары Абдибаева Айсаракан Нышановнаны жана жогорку кеңештин депутаты социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Райымбачаева Венера Калыбековнаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Тамак аш коопсуздугу улуттун ден соолугу деп айтылат. Ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында атайын мыйзам долбоору иштелип чыгып, бүгүнкү күндө ошол коомчулукка сунуштап жатасыздар. Мыйзам долбоорунун максаты туурасында кененирээк токтолсоңуз. Чындыгында биздеги мына 30 жылдын ичинде биздин мамлекетке кирген чыккан импорт экспорттун же өзүбүздө өндүрүлгөн тамак аш мына продукты, азык-түлүк продукты ошо жерден өндүрүлгөн биздин жер жемиштин сапаты ошо биздин полкага, магазиндерге же болбосо адамдын керектөөсүнө жеткенче кандай сапатта экендиги жөнүндө бизде маалымат жок. Мамлекеттик органдарда дагы лабораторияларыбыз дагы жетишсиз. Биз канча жолу сурап аттык мынакей ветеринария боюнча же болбосо элементарный эле санэпидстанцияда реактивдер жок. Биз ЕСке кирген мамлекеттер ушул ЕСтин мыйзамдарына шайкеш келтиребиз деп эле ошол мыйзамга баш ийгенбиз и ошол мыйзам менен эле биз текшербей ала берет экенбиз. Бирок биздин өзүбүздүн эле мына кошуна мамлекеттерде, Казакстанда, Россияда Роснадзор бар да, Казакстанда, Өзбекстанда тамак аштын сапатын өзүнүн мамлекетиндеги тиешелүү органдар жетишерлик деңгээлде текшеришет да, көзөмөлдөйт. Себеби мынакей бизде өзүбүздө факты бар. Россия ошо биздин балыкты киргизбей койду. Балды киргизбей койду, антибиотик бар экен деп туурабы. Алар оказывается өздөрү текшерет экен да, өздөрү көзөмөлдөйт экен да. А биз дагы ошондой кылышыбыз керек да. Биз ошо экспорт импортко дагы өзүбүз ошондой текшерүүлөрдү коюшубуз керек. Венера айым, айтсаңыз, сиз ошол медицина тармагында да көп көйгөйлөрдү айтып көтөрүп жүрөсүз да, анан ошол жугуштуу оорулар дагы ушундан улам келип чыгып атабы? Рахмат. Эми Айсара Нишановна айткандай, азыр бизге биздин өлкөбүзгө тамак аш коопсуздугу боюнча мыйзам абдан керек. Бизде азыр ушундай мыйзамыбыз жоктугунан көп тобокелдиктерди жаратууда да. Анан кийин бул эң биринчи ушу биздин ден соолук боюнча.
Азыр биз уже чоң жарандарыбызды да айтпай калдык, биз балдарыбызды айтып калдык. Бөйрөк алмаштырууга биз муктаж болгон биздин балдарыбыз бар. Мына канча дегенде интернет баракталарда биз көрүп атабыз. Тиги балага жардам берип коюңуздар, бул балага жардам берип коюңуздар деген ошол эле боор алмаштыруу. Андан тышкары дагы бизде бруцеллезтор көбөйүп атат. Эхинококтор көбөйүп атат. Ошо кичинекей балдарыбыз бруцеллез, эхинокок боюнча ооругандар сөзсүз түрдө инвалидизацияга алып келет да, инвалидтер болуп калат балдарыбызчы. Биз эмне тамак жеп атканыбызды да билбей калып атабыз. Мына биздин балдарыбыз, мына канча биздин депутаттарыбыз көтөрүп атат бул маселени. Мектептин тегерек жагында көбүнчө комоктор, магазиндер, көбүнчө ошо балдар суусундукка чуркашат, же мындай камптуу жанагы тартууларга чуркашат. Каяктан алып келген тартуу биз билбейбиз. Ичинде эмне, кандай бар, составтар кандай, биз аны да билбейбиз. Биздин балдарыбыз бул эле барып ошолордун баары жейт да. Айыппулдун өлчөмүн дагы жана санитарлык норманы сактабагандардын айыппулдун өлчөмүн 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин көтөрүү деп атат да. Бул менен маселе чечилеби? Тиешелүү органдардын иштери мындай эффективдүү болбой атат деген ойдомун да. Менин оюм ошондой. Анан биздин ден соолукка эч ким кызыктар болбой жатат да. Биздин көйгөй ошондо болуп атат да. Бул штрафтарды ошон үчүн биз жакшы 50-дөн 100-дөн коюшубуз керек. Себеби биз ошо штрафты койгон адам бир жолу күйөө штрафка, экинчи жолу ошого барбайт. Ошондой баягы сапатсыз кээде ушу өлгөн малдын этин да алып чыгып сатышат да. Сапатсыз продуктуну саткандан мындай тартынат да. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынса, кандай өзгөрүүлөр болот? Эгерде мыйзам долбоорун кабыл алсак, биз ошо көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек да эң биринчи. Бизде азыр ветеринария службасы өзүнчө, санэпидслужба өзүңүздөр билесиңер, жана саламаттык сактоо министринин алдында. Андан кийин фитосанитария. Ошо 3 служба, бирок эч бири-бирине мындай взаимодействиясы жок да. Бири-бирине мындай өзү системный подход болуш керек. Системный подход болсо, ошондо ар бир ошо мейли бир биздин сунушубуз бир единый орган болуш керек деп берип атабыз да. Же дагы эгерде ошол эле служба калса дагы ошол службалардын астында көзөмөл функциясы күчөтүш керек да, сөзсүз түрдө. Жалпы жыйында ар кандай маселелер күн тартибинен алынып салынгандыгына байланыштуу айрым депутаттар кечиктирилгис деп эсептелген маселелерди процедуралык шартта айтып чыгышты. Анда цементтин баасынын кымбаттыгы, ыш маселесин жоюу, ишкерлерге карата кысым, мугалимдерге карата болгон мамиле туурасында сөз болду. Колунда жок бечаралар ырак оорусуна кабылса кандай болот? Биз изилдеп көрдүк, бизде эч кандай хоспистер жок экен. Ушуга биз тиешелүү министрликтин көңүлүн бурдурсак, кандай болгон учурда да алар биздин жарандар көңүл буруп камкордук көрүшүбүз керек деген ойдомун. Цементтин баасы коңшу өлкөлөрдө арзан, ал эми бизде кымбат. Ага эмне себеп? Бүгүнкү күндө вагон менен ташып келсе болот экен. Бирок машина менен ташып келгени бул жанакы тыюу салынып калыптыр да. Эгер бүгүнкү күндө машина менен келе турган болсо, ошол жанакы бажы төлөмдөр баарын кошуп эсептегенде 4,5 сомго түшөт экен. Кылычын алып кыш келди, кыш менен кошо ыш келди. Ага автоунаалардын тыгыны кошумча болууда. Айланма жолдун жана Дордойдун ылдый жагы дагы эле жаңылана элек. Ошол жолду биз жаңыласак, мен ойлойм Бишкектеги тыгындардын саны кыйла азаят да. Анткени мисалы Сокулук Карабалтада жашап, ушул Дордой тарапта иштегендер бар. Алар шаар аркылуу өтөт. Түндүктөн түшкө өткөндөр Бишкекти аралап өтүп атат. Салык кызматы өз милдеттерин аткара албай жатса, жоопкерчилигин караш керек. В отношении наших бизнесменов, малого, среднего предпринимателей, в отношении наших граждан происходят вот такие, фискальный орган в виде налоговой инспекции оказывает такое давление. Если это вина налоговых инспекторов, которые вовремя не выявляют эти факты, а путем этих доначислений, то надо принимать меры в отношении именно должностных лиц налоговой инспекции. Жоопкерчилиги жок курулуш компанияларынын айынан жапа чеккендерди эмне кылабыз? Получается, дольщики останутся без средств и без жилья. Компания отделается тем, что отдаст эти квартиры и ни перед кем обязательств иметь не будет. Дольщики уже обращались во все правоохранительные органы. В Генеральную прокуратуру, ГКНБ. Из ГКНБ письмо переслали в МВД. Но до сих пор никакого толка нет.
Mugallimlerge karata болгон мамиле коомчулукту түйшөлтүүдө. Mugallimlerди, медиктерди келекелеп, каалагандай жаман сөздөр менен тилдеп кеткендер арзыбаган айыппул менен кутулуп кетпөөгө тийиш. Ертең дагы бирөө келет, дагы бир мугалимдин чачын жулуп кетет. Дагы бир окуучу келип, дагы бир мугалимди шылдыңдап кетет. Бул токтобойт. Ошон үчүн мына президентибиз көңүл буруп аткандан кийин өкмөт ушуга бир мыйзам алып келишинчи. Абхазия аркылуу өтүп келген автоунаалар асылган бойдон тура береби. 15 миңден ашуун машина бар. Эмне үчүн өкмөт мурда бажы кызматы комиссия түзгөн, дагы эле ушул маселе чечилбейт. Башка маселелерде чечкиндүүлүк кылгандай эле ушул маселени чечип, мындай биздин 10 миң деген жарандарыбыздын маселесин чечкиле дагы аларды мыйзамдаштырып берип туруп, мындан кийин алып келгенге тыюу салбайлыбы? Кыргызстанда ар кандай тармактарда иштеген, элди иш менен камсыз кылган ишкер айымдардын саны көбөйүүдө. Ар тармакта ийгиликтерди жаратып, салык төлөп, өлкөнүн экономикасына өз салымдарын кошууда. Аялдардын бүткүл дүйнөлүк ишкердик күнүн утурлай депутат Айда Исатбек кызынын демилгеси менен майрамдык иш-чара уюштурулду. Арзиева Эркингүл Тогусторо районунда жашайт. Жаңы жумушчу орундарын түзүп, жергиликтүүлөрдү иш менен камсыз кылып, 20 жылдан ашуун соода тармагында эмгектенип келүүдө. Райондун кыз келиндери заманбап, саркеч, үлгүдөгү сапаттуу кийимдерди кийишсин деген тилек менен Турцияга өзү барып тандап келерин айтты. 32 жылдан бери ишкерлик менен алек болуп келатам. Ошалызгы Турциядан ушу жерге кийимдерди алып келип, биздин айымдарга продовольственный магазин менен ушу жерде иш менен камсыз кылып. Кыргызстанда бизнес жүгүрткөндөрдүн 40% айымдар. Алар өз убагында салык төлөп, мамлекетке салым кошууда. Салык төлөө жагын жакшы эле түшүнөбүз, салык төлөп жатабыз. Мамлекет эми ишкерлерге эң негизгиси мамлекетте тынччылык болуш керек да, стабилдүүлүк. Бизнес чөйрөсүндөгү ким болбосун дагы стабилдүүлүк болгон үчүн биз алдыга өнүгөбүз. Жеңил өнөр жай, айыл чарба, тейлөө, соода сатык жаатындагы ишкер айымдардын башын Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исатбек кызы бириктирди. Ал аялдардын бүткүл дүйнөлүк ишкердик күнүнө карата майрамдык иш-чара уюштурду. Аял заттын биздин өлкөбүздөгү коомчулукта болгон ролу бул абдан чоң. Бир гана ошо эне же жубайы болуп токтоп калбастыктан мамлекеттин өлкөбүздүн түптөлүшүнө салымы бар. Ошондой эле билим берүү тармагында, социалдык экономиканын өнүгүшүндө, бизнес чөйрөсүндө ролу абдан чоң деп ойлойм. Мындай саамалыкка катышкан депутаттар бизнести илгерилеткен аруу назик, бирок ошол эле учурда өжөр баштаган ишинин майын чыгарган аял затына суктануу менен алардын иштерине ийгиликтерди каалашты. Канчалаган айымдарыбыз элине, журтуна, өлкөсүнө кызматтарды кылып, датка деген наамга чейин жеткендер бар. Туурабы? Президент болгон айымдарыбыз бар. Демек, сиздердин араңыздарда дагы мына ушул жерде отурган баардыгыңыздар тең өзүңүздөрдүн ички амбицияңыздар бар. Эч качан мындай ишкердик жолго кадам таштаганда жок, буга мен алым жетпейт, бул менин колуман келбейт деген нерсени такыр унутушуңуздар керек. Койгон максаттарыңар бийик болсун, жеткен ийгилигиңер өтө чоң болсун. Үй бүлөдө дагы, жумушта дагы, коомдо дагы үлгү болуп жүрүшүңөрдү тилеймин. Аялдардын бүткүл дүйнөлүк ишкердик күнү 2014 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан колдоого алынып, дүйнө жүзүндөгү ишкер аялдарды колдоо, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган глобалдык демилге болуп саналат. Дүйнөнүн 140тан ашуун өлкөсүн, анын ичинде Кыргызстанды да камтыйт. Биз дагы өз тарабыбыздан ушул биздин айымдарыбызга жардам бере турган, ишкер айымдарыбызга жардам бере турган мыйзамдарды кабыл алып, ар тараптан аракет кылып атабыз. Анткени көрсө айымдар, ишкер айымдар бүт тапкан акчасын кайра эле балдардын ден соолугуна, балдарынын ийгиликтерине жана окуусуна жумшайт экен да. Бул өтө жакшы көрсөткүч, анткени биздин айымдарыбыз ушул болочок муундун өнүгүшүнө чоң салым кошушат. Күчтүү, асыл заада кыз келиндерди шыктандыруу, аларга дем күч берүү максатында депутат Айда Исатбек кызынын демилгеси менен Жогорку Кеңештин төрагасынын эмгек жана экономика министрлигинин атынан ыраазычылык каттар тапшырылды. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Кеңеш KG сайтынан таанышсаңыз болот.
Эфирде сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки жолугушууга чейин аман болуңуздар.